Өмүр бою максатсыз жашаган адамдан уя салып, балапан ачсам деген куштун ою кымбат. Бул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Мадумаров Адахан Кимсанбаевдин жазган нуска кемеңгер сөзү. Коомчулуктун ыйман, адеп ахлак тарбиясы тарыхты тааны билүүдөн башталарын партия лидери мындайча баяндайт. Дал ошондо Жусуп Абдрахманов, Абдыкалы Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, Баялы Исакеев, Исқақ Разаков өңдүү Кыргыздын чыган инсандарынын басып өткөн жолу, артында калтырган иштери мен өзгөчө сезимге бөлөдү. Аларды тереңирээк билүү максатында дипломдук ишимди дал ушул инсандар жөнүндө жаздым. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көп көгөндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комуңду да касиеттүү Кыргызстан күмүшүнө ыра көрбөйм өңгөнүн. Биз жанакы кыргыз деген даракты алып барып, башка жерге отургузуп койгон болсок, ал мөмө береби, өсөбү, анын тамыры жайылып, күч кубатка ээ болобу? Аны билбейт эч ким. Биринчиден ошол бак эмне болгон бак? Ушуну билишибиз керек да. Ал мөмө бере турган бакпы, же тек гана жанакы көлөкөсүндө эс алып жата турган бакпы? Ошону айкындап алышыбыз керек. Аны билишибиз үчүн биз тарыхка сөзсүз кайрылышыбыз керек. Тарыхта ошол биздин кыргыз деген бак тамыры кайда болгон? Эмне менен азыктанган? Анан кайсыл элдер менен, мамлекеттер менен мамилеси кандай болгон? Үрп адаты, каада салттары кандай болгон? Анан ошол мамлекеттик түзүү системасы кандай болгон? Башкаруу ыкмасы кандай болгон? Мына ошолордун баарына так, ачык жоопту тапкандан кийин андан ары карай өссөк болот. Азыр бүгүнкү күндөгү бийлик башында тургандар менимче өзлөрү билбейт эмне деген бак, анын тамыры эмне менен азык болуп атат, кандай багыш керек, кайсыл учурда анча-мынча тиги шактарын кыйуу керек, түбүн качан жумшартуу керек, жылына канча жолу суу коюу керек, ал боюнча түшүнүктөрү жок. Аны тааны билиш үчүн жана сиз айткан тарыхка биз кайрылышыбыз керек. Тарыхка кайрылып, жанакы биз эгемендүү мамлекет болуубузга биринчи пайдабалдарын кимдер курган, кандай негизде куралган, бийлик бутактары кандай бөлүнгөн, бийлик менен элдин ортосундагы мамиле кандай болгон, ич ара мамилелер. Ошолордун баарына так жоопторду тапмайынча биз өзүбүздүн туура жолубузду таба албайбыз. Анткени жанакы Түркияга окшош болобуз, анан Швейцарияга окшош болобуз, анан дагы бир кайсы мамлекеттерге окшош болобуз. Биздин конституциябызды Венеция комиссия колдоп атат, алар жактырып атат деп айткандын бүт баардыгы жанакы жасалмалуулук да. Демократия деген сөзгө таянып алып туруп, биздин жанакы кылымдарды картып келген касиеттүү каада салттарыбызды жок кылып жиберген. Бүгүнкү күндө кыргыз сен кимсиң десе жооп табыш кыйын. Дал ушул суроолорду биз тарыхыбыздан издешибиз керек. Бир көз ирмемде жазылган ушул саптарда эмне деген инсандык бийиктик, ыйык патриоттук сезим, тарых тасмалары камтылып жатканын сөз менен жеткирүү оңой эмес. Ошол Жусуп Абдрахмановго окшогон залкар агаларыбыз, абаларыбыз дал ошол Россиянын карамагында болсун. Себеп алар арканды өтө алыска ыргытышкан. Келечекти көрө билген, кандай болуп өсүшүбүз мүмкүн. Бүгүнкү мезгилде тилекке каршы биз туңгуюкта калдык. Парламенттик башкаруу ыкмасын жактагандар бар. Эми алар түшүнбөй айтышып атат. Менимче бул Кыргызстанда ошол туңгуюкка алып келүүчү жол. Дале болсо жанакы биздин каада салттарга кайрылсак, баягы койчусу көптүн кою арам өлөт дейт. Бизде бир башчы болуш керек. Багы бар элге бир башчы дейт, шордуу элге миң башчы дейт. Биз ошол жолго түшүп алган азыр. Миң башчы болушу керек деген, демократия деген сөздү жамынып алып. Дал ошол тарыхыбызды изилдеп келгенде бизде жанакы бейбаш деген, же болбосо беадеп деген сөздөрдү көп айтышууда, жанакы койдор кожосу жок, бардыр бажасы жок деген сыяктуу. Азыр биздин мамлекет ошол жагдайда туруп атабыз. Азыр бир сөз айтсаң, көбү жактырат, көбү жактырбайт. Бирөө сени түшүнүп сындайт, бирөө түшүнбөй эле сындай берет. Ошондуктан тарыхка кайрылып, биздин ата бабалар эмнени айткан? Идеология деп атпайбы? Идеология бирөө гана. Сен кыргыз болуп туулдуңбу? Кыргыз бойдон бул дүйнөдөн өтүшүң керек. Сенин ата бабаларың кандай каада салттарды тутунган? Кандай улуу сыпаттар бар эле? Дал ушуларга биз кайрылышыбыз керек.
Бүтүн Кыргызстан партиясы биз артка кайтабыз дегенибиздин себеби ушул. Белгилүү мамлекеттик ишмер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жүрөгүнүн түпкүрүндөгү ушул сөздөрдү жазып, мамлекеттин эртеңкиси бир түп мөмөлүү бак болсо, күн санап көздү күтүп, мөмөсү бышса эртерээк жыйнап алууну самабастан, биринчи ошол бактын тамырынан кабар алып, тамыр кандай жерде орношкон, эркин өсүп жатабы, суугарылдыбы деген мааниде иштеп жатканына ынанасын. Айтса айтпаса бактын башындагы мөмөнүн берекеси тамырында экенин кантип танабыз. Айтайын дегеним, бүгүнкү мамлекетибиздин тагдыры бүгүнкүсүнүн эртеңкиси белгисиз, этек жеңсиз эрме чөлдү элестеткен кыйын кезең. Эл карбаластап, кайсы жолго басып, кимди ээрчирин билбей турган мезгилде коомчулукту тажатма саясий суу кабарлар менен элге суара бербей, тамырыбыз кайдан чыкты, мамлекет аталган албакты кантип өстүрүү керек деген ойлорго толгонуп, Адахан Кимсанбаевичтин тарых баракчаларын барактап, ким элек ким болдук, кайдан келдик, кайда барабыз деген багыттарды көздөп отурганы эң туура деп ойлойм. Биз бүгүн ушул ачып аткан мезгил журналисттер көп суроо беришти. Эмне үчүн ушул ой пайда болгон, качан ушул ой пайда болгон дегенде. 2005 жылы, 95 жылдыгын өткөрүп атканда, үй музей ачылып, анан Исфанада музей ачылганда, ошондо айткылар эле, эмне үчүн ушундай залкар инсандарга Бишкектин бир керемет жеринде эстелик жок дегенде. Эстелик жок эмес, кээ бир учурларда жок дегенде ошол 100 жылдыгы келатканда, же 95 жылдыктары келатканда, эки ооз сөз айтып койгонго жарабай калды кээ бир учурларда. Бул кишинин мен бала кезде эле макезде орус мектептерге кыргыз тилин киргизген. Ошону кийин критиковать этип, ал кишинин иштен кеткениге да бир себептердин бири болсо керек. Азыр ойлойбуз, ошондо тым койгон болсо, бизде ушу кыргыз тили проблемасы болбойт эле ушунча жыл. Ошо кишини алысты көрө билген, ошону барктап, сыйлап, Бүтүн Кыргызстан партиясынын жетекчилиги астында ушу кишинин эстелигин ачып турган бардыгыңарга чоң ыраазыбыз. Ушул нерселерди көрсөтүш керек. Мына бала чакасы менен келип, касиеттүү көлдүн жээгине Кыргызстандын төрт бурчунан келгендер келип, караңыз, Мустафа Кемаль турат, Нурсултан Назарбаев турат, Борис Ельцин турат, бул жерде Томас Джефферсон турат, Альфред Нобель турат, Виктор Гюго турат. Мамлекетти мамлекет кылып калыптандырган инсандардын жок экендиги мени бир аз өкүндүргөн. Кудай буйрса, тилегибиз ишке ашып, биринчи алгачкы кадамыбыз болот. Силер көп бу кишинин айланасында адамды чогултпагыла деп айтышкан экен. Ошон үчүн андай деле көп чоң торжественно кылып тосуп алган жокпуз. Таш көмүрдө бара турган жер жок. Анан үйдөн ошо жетекчилери бардыгы биригип, үйдөн анан бир конок кылганбыз. Эми ал кездеги эмне? Бир козу союш. Ошентип ошо кишилерди отуруп бир 40 мүнөт биздин үйдө отурду. Анан кийин мындай перерыв учурунда чыкканда, ошондо менин уулум Исхак 10 жашар болчу. Анан келипти эки киши, балам, атың ким десе, Исхак деди. Дегенде биз Сот Масалевич деле мен деле батынып, сиздин атыңызды урматтап, сизди сыйлап ушуну койдук деп айта алган эмеспиз, тартынып. Анан байкаса керек ушунчалык кыракы киши үн чыкпай Исхакты маңдайдан бир-эки жолу сылап койду. Болгон ошол. Жусуп Абдурахмановдун коебуз. Андан кийин бул жерде ошол мыкты кыргыздын чыган инсан уулдары, кыздарына арналган ошол Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бул жерде ошол чоң салтанаттуу түрдө ачылыш жасайбыз. Ал жерде Баял Исакеев, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыяктуу мыкты залкар инсандар болот. Эң акыркы кое турган эстелигибиз Кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алгандагы биринчи мамлекет өкмөт башчысы катарында Насирдин Исанович менен. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз
берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз арыетин бекем кармап урпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың элим Кыргызстан жерим Кыргызстан жылдыздардын жарык чолпону бүткүл Кыргызстан ынтымактын бекем ордону ынтымактын бекем биримдиктин бекем ынтымактын бекем ордону өстүндүгүн биримдикте көтөрүп өлкөбүздү гүлдөтөбүз төгөлүп ала тоону даңазалап дүйнөгө азаттыкты ардап өмүр сүрөлүп ала тоону даңазалап дүйнөгө азаттыкты ардап өмүр сүрөлүп кыран бүркүттөй алтын түркүктөй сыймыгымсың менин Кыргызстан намыс чорбосу бакыт ордосу касиеттүү жерим Кыргызстан касиеттүү жерим кереметтүү жерим касиеттүү жерим Кыргызстан мына кептин баары ушунда тамыр тапталмайын бак өспөйт өткөндөр даңкталмайын келечек баркталбайт өсөр адам өткөндү өрнөк кылып жашайт келечегиң артыңда калган изиңден башталат деген накыл сөздөрдүн маңызы ушул болуу керек. Темир Бирназаров деген жакшы кинорежиссер чыгып келатат. Кудай өмүрүн берсин, келечекте ушул биздин Мелис Субукеевке окшогон, биздин жанакы Болот Шамшиевке окшогон, же болбосо бир залкар инсандарыбыз Төлөм Шокеевке окшогон бир чоң улуттук масштабтагы маселелерди көтөрө турган деңгээлге чыгарган фильмдерди жаратуучулардын бири болуп калат деп ишенгем келет. Ушу Темир Бирназаровдун белгисиз маршрут деген дал ушул сиздин берген сурооңузга жооп. Автобуста баратат, ал автобусту айдаганын билеби, билбейби, кайда баратат, кайсы жол менен баратат. Укмуш бергенде азыркы кырдаалды аябай жакшы көрсөтүп берген. Мен да ушул сиздин сурооңуздан улам айткым келет, биз өзү кайда баратабыз. Мамлекет белгисиз багытка бараткан деген. Дал ушул. Мамлекет бейбаш бүгүн. Башы жок да бүгүн. Башчысы жок. Эл өзү менен өзү азыр жогорку кеңеш дейбизби, өкмөт дейбизби? Бул акимди менин баламды коесун, тиги акимди сенин балаңды коебуз. Ушундай соданын аркасында жүрүп аткан эле иштер болуп атат. Жанагындай бир чоң мекеме ишкана курсак, чоң бир улуттук бир долбоорлорду иштеп чыксак деген киши жок бүгүнкү күндө. Сен балаңды тиги жерге кое алдыңбы, кое албадыңбы? Эгер сен менин акимимди бошото турган болсоң, мен сенин бул жердеги акимиңди бошотом. Мына соода. Жогорку кеңеш бүгүнкү күндө жумушка орноштуруучу биржага айланды. Ким эртерээк жетип келет, ким жакшыраак, калыңыраак салам берет, мына ошол алып кете турган болуп калды да. Анын билим деңгээли, же болбосо турмуштук мамлекеттик тажрыйбасы барбы жокпага карабайт. Биз бүтүн Кыргызстан артка кайтабыз дегенибиз, тепкилейби, башка кылабыз советтик доордо. Звеновойду кандай тарбиялайт? Андан кийин бригадир болот. Андан кийин башкарма управляющий болот. Андан кийин бир чоң чарбага барып, директордун орун басары болот. Же болбосо жанакы жумушчу комитеттин төрагасы болот. Же болбосо партком болот. Мына ошондой кылып, электен өткөрүп келип, анан райондук деңгээлге чыгарчу. Бүгүн эми көчөдө жүрүп, эртең баары туруп эле ак үйдө бир министр болуп олтуруп калгандар
толтурады. Же тескерисинче, илгерки заманда областтын жетекчисин кызматтан алса, ири бир тармак алып барып жетекчи кылып койчу. Ал жаза катарында түшүнчү. Бүгүн министр болуп, бүгүн өкмөт башында туруп алып, эртең көчөдө калып калып атасың. Биз канча кишини тарбиялап, аны кадр кылып жетиштиргенден кийин асманга сапырылган акча катарында кетип калып атпайбы? Анын көз карашы жакпай калса эле көчөгө кууп чыгып атабыз. Андай болбойт. Бул дагы ошол тартипсиздик. Ошондой бүгүнкү күндө эл көбүнчө саясаттын ошо маалыматтарынан, саясат жөнүндө бир кабарларды окугандан чарчап, жетишпегендик жашоого кабылып, эмне кыларын билбей, ошо саясат жактан бир кабар келсе, булар мындан да уну кымбаттап, мындан да майы кымбаттап, эртең жашоосу кандай болот деген бир туңгулукта камалып отурат. Ошол элдер бүгүнкү күндө сизден бир жакшы кабар угар бекенбиз, бир эртеңкибизден бир караан бар бекен деген мааниде сиздин жолоочуларыңызга абдан көп кишилер келип, көптөгөн суроолор менен кайрылып жаткандыгын да көп өтөрүбүз. Ошондой элдер сизге кандай суроолор менен кайрылып атышат? Элди тынчсыздандырган кандай маселелер бар? Рахмат. Мына биздин бүтүн Кыргызстан Нарын областында толугу менен болдук. Ысык көл областында толугу менен болдук. Мына Чүйдө, Кантта, Токмокто, Кара Балтада жыйындарды өткөрдүк. Кудай буйрса, мына Ак Сууда өткөрөбүз деп турабыз. Токтогулда жыйын өткөрдүк, Таласта жыйын өткөрдүк. Айырмасы бар. Башта ушул оокаттын айланасында сөз болчу. Биздин жанакы пенсиябыз аз, же болбосо жөлөк пулдарыбыз аз, же кандайдыр бир ушул турмуштук суроолорду берген болсо, мен сиздин сурооңузга 100% кошулам. Бизде качан тартип болот, бизде качан тынчтык орнойт деген суроону берип калышты. Демек ушул жараткандын берген сыноосунан, кыйынчылыктарынан өтүп, ушул кылымдарды карыткан биздин элибиз бышып келет абы дейм да. Башта ошол 200 сом ала коем, 500 сом ала коем деп өзү тааныбаган бир кишилердин аркасынан чуркап айрыкча шайлоолорду. Азырда жок эмес, бар. Тезирээк шайлоо берсек, шайлоо болсо кичине акча таап алат элек деп жүргөндөр да бар. Мына ал көрө оокаттын аркасынан жүргөн пенделер. Алардын коом үчүн пайдасы да тийбейт, зыяны да тийбейт, ортодо жүрө бере турган. А бирок көкүрөгү менен мекен үчүн, биздин Кыргызстан үчүн кыйналып жүргөн, азап чегип, түн уйкусун 4 бөлүп толгонуп жүргөн азаматтарыбыз бар. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан элдер менен жолугушканда суроолорунда тартип дагы бир жолу тартип болот. Башта мен ушул каккан казыктай тартипти орнотушубуз керек десем, көпчүлүгүнө жакчу эмес. Бүгүн алар өзлөрү талап кылып баштады. Бизде тартип болбосо эч нерсе болбойт экен. Себеп бир эле үй 4-5ке бөлүнүп кетип атпайбы? Демократия деп атпайбы? Мен ачык айтып атам. Эгерде атасын баласы укпай калса, агасын иниси укпай калса, келини кайненесин укпай калса, ушунун баары демократия десе түкүрдүм ушул демократияга дейт. Жетишет айланайын. Бул кыргызды тукумкурут кылуучу сөз демократия дейт. Демократия бул өтө жооптуу маселе. Көп жерде айтат, бизде ушул залкар инсандар чыгабы? Чыгат. Биз кыргыз өтө таланттуубуз, келечегибиз өтө чоң, кенен. Бирок пейилибизге жараша болот. Пейил. Биринчи кезекте ниетиңди тууралап, ички көкүрөгүңдү мына ак үйдөн 4 кишини кууп жиберсе революция деп атпайбы? Мына жерде көкүрөктөгү революцияны жасашыбыз керекпиз. Биз дүйнө кабылдоо революциясын жасашыбыз керек. Бүгүн ачкадан кыйналып ушундай бир нан таппай калган эч ким жок. Сиз элестетсеңиз, мына чоң Чүй каналы, 30 адыр канал, Фергана каналы, Токтогул суу сактагычын, гидроэлектростанциясын, не деген курулуштардын бүт баарын биздин элибиз курган. Эртеден кечке чейин күрөк менен, кетмен менен, анан куржунга ошол топуракты салып алып, желкесине көтөрүп чыгып таштап, кечинде бир кесе жарма ичкенде өзүнүн адамдык касиетин жоготпогон биздин эл бүгүн баары болуп турган мезгилде биз ачка калдык деп кыйкырып, оозубузду жанакы кул чөп менен арчый бергенде туура эмес. Мамлекет азыркы ушул кээ бир партиялар өтө мындай бир оозуна баткан убадаларды бере беришти да. Биз 3 гана нерсени убада кылганбыз. Ошол убадабызда турабыз. Бизди жеңилген партия катарында кабыл албашы керек. Биз жеңгенбиз. Биз жаратканга 1000 мерте рахмат айтабыз. Ошол кандайдыр бир себептер менен азыр ошол жерге кирбей калганыбызга 1000 мерте. Себеп кирип калганыбызда ошолор менен кошо будуңчаң болуп ашмалтай чыкмакта. Биз ушул таза калып калганыбызга, жараткандын ушул маңдайыбызга жазганына ыраазыбыз.
эл бизди билет жеңген партия катарында, уткан партия катарында. Бирок жанакы арам ойлордун аркасынан бир кишинин жанакы калеминин аркасынан кирбей калганбыз. Ошого да шүгүрчүлүк дешибиз керек. Жамандыкты да жакшылыкты да жараткандан деп билдейт. Тек гана ушул ички көөдөнүбүздү тазалап, Кыргызстанды өзгөртөбүз деген болсок, аны эч ким өзгөртпөйт, эгер биз өзүбүз өзгөрбөсөк. Ошондуктан мен айтар элем, жараткан баарыбызга иман берсин, инсап берсин. Ички көкүрөгүбүз, жан дүйнөбүз, ниетибиз таза болуш керек. Ошондо тапканыбыз эки болот, берекелүү болот, ынтымак болот. А башка мамлекеттер бизге жасаган мамилеси жөнүндө суроо жатасыз. Эгер биздин өзүбүздүн үйүбүздө тынчтык болбосо, ынтымак менен биримдик болбосо, анда башка мамлекеттер бизге азыркы жасаган мамилесин жасашат. Аларды күнөөлөштүн кажети жок. Алар да өзүнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоп, Кыргызстан менен чек араларын бекемдеп, ушул жакта болуп аткан башаламандык бизге да өтүп кетпесин деп, алар өздөрүнүн үйүн коргоп атат. Алар түшүнбөй эле капа болуштун кажети жок. Алар туура кылып атат. Эгер бизде дагы коңшу мамлекеттерде ушундай болгон болсо, Кыргыз мамлекети дагы чек арасына акырын бир бекемдеп башташ керек эле. Тилекке каршы бүгүн бардык жерде будумчаңда. Анан жанагы сиздин тарыхка кайрылганыңыз боюнча дагы бир суроом бар эле. Мында бизди мен мектеп жашыман элем айтып келгенде, биздин улуу кишилер тарых кайталанбасын деп бизге дайыма тарых жөнүндө согушту айтып беришти. Бул ата мекенттик согуш, тигил согуш, бул согуш. Биз деген тарых деген түшүнүгүбүз согуш боюнча эле калып калган. А бүгүнкү күндө сиз деген ушундай бир саясат жүргүзүп, биз деген тарыхка кайрылышыбыз керек, ал тарых бизди жакшы жолго салат, өткөнүн билбей келечекти курууга мүмкүн эмес деген бир жакшы урандар менен кетип бара жатасыз. Ошол тарых кайталанып, бүгүнкү күндө биздин урпактардан ошол Жусуп Абдрахманов, ошол Исхак Разаков, ошол эле биздин мамлекетке күйүп бышкан кишилердин урпактарыбыздан чыгышы жөнүндө жана эмне үчүн ушу тарыхка сиз кайра кайрылып, бизди урпактарды тарыхка үйрөтүп жатканыңыз жөнүндө? Биз майдаланып баратабыз да, өтө майдаланып баратабыз. Мыкты бир азамат чыккан болсо эле бизден эмес деп билебиз да, бизден чыкпайт. Себеп аз элбиз, кичинекей мамлекетпиз, мунун баары калп. Биз улуу элбиз, терең тарыхыбыз бар, мыкты азаматтар чыгып келген. Аларды ким чыгарат? Эл чыгарат. Аларды ким тарбиялайт? Эл тарбиялайт. Эрди эр кылган эл болот. Андан кийин эр азамат чыккандан кийин элди эл кылган ошол эр азамат болот. А бизде азыр акылыңа карабайт, көз карашыңа карабайт, чөнтөгүңө карайт. Эмне кыласың, эмне бересиң, эмне кылып койдуң, эмне жумуш бүтүрдүң. Анан бир кичинекей жумушту бүтүрүп алып, эртеден кечке теледен түшпөй жүргөндөр бар. А биздин Кудайга шүгүр бүтүн Кыргызстан партиясы көптөгөн жумуштарды жасап атабыз. Аны эл көрдү, кожо көрдү үчүн эмес, жараткандын алдында өзүбүздүн көкүрөктөгүбүздү милдетибизди аткарып атабыз. Биз өтүп кеткен инсандардын алдында, жана шайлоонун алдында барып чай бергендер, биз шайлоо бүткөндөн кийин барып рахмат айтып атабыз. Элден айлансак аздык кылат. Бардык береке, бардык күч, бардык акыл, бардык талант ошол элдин ичинде жатат. Анан калп эле эл түшүнбөйт, эл аккан суу, кайсы жака бурсаң кете берет деген кишинин өзүнүн акыл тайк. Эл бул чеп. Эл бар үчүн мамлекет бар. Эл бар үчүн ошол жердин көркү чыгат. Жана Барпы атабыздын жакшы айткан сөзү бар го. Ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо деп. Мына ошол ала тоону ала тоо кылып сактап калган, касиеттүү көлдү көл кылып сактап турган, теңир тоонун даңазасын чыгарып аткан, Сары өзөндү дүркүрөтүп аткан, мына ошол биздин элибиз болот. Бирок анча-мынча кыйынчылыктын аркасынан ошолордун ичинен шайтан сыяктуу аралап кеткен бузуку кишилер бар. Элди бөлүп, жерди бөлүп, областтарга барып калсаң, жанакы сен чүйлүк, сен көлдүк деп, анан сен оштук, сен жалал аттык деп, анан областка барып калсаң бөлөт. Сен Аламидиндиксиң, сен Сокулуктуксуң деп. Же сен Каракулжалык, сен Өзгөндүк болосуң деп. Анан районго барып калсаң, сен тиги айылдан, сен бул айылдан деп бөлөт. Алар жаралганда, ушул жаралганда жараткан маңдайына жазып койгондо бул бузуку деп. Анан ошол айылга барып калганда анан уруусуна кирип кетет. Бул кып-кызыл шайтандын желдеттери катарында кабыл алышыбыз керек. Ошондой желдеттер канчалык көп болгон болсо, Кыргызстандын бутуна ошончолук кишен көйүлүнөт. Байланып калган таш сыяктуу да алар, жылдыра койбойт жакшылыкка. А экинчиден биздин элибиз ушул таза, туура нерсени айтсаң ишенбейт да, кантип эле ушундай болсун. Себеп шайтан артынан кытыктап турат да.
тийишип турат. Ишенбе деп кыйкырып турат. Жаман нерсени айтсам, өтө мындай бир адам баласына акылына сыйбаган бир ушактарды айткан болсоң, ушул кумары канып жырга бугат да, ушундай жаман нерсени. Себеп шайтан аны күчөтүп турат да. Ушундай жаса, туура айтып атат. Сен ушуга кошулуп эле тим болбостон ушуга кошо чурка деп турган заман болуп атат. Муну биз экөөбүздүн аңгемебизди да көргөн кишинин көбү сөгөт. Кейлери ойлонуп калат. Жок дегенде 10 кишиден 2 киши ойлонуп калса, элестетиңиз, биз экөөбүз Кудай буйрса ошол жеттик дегендей болот. Заман жаман эмес. Заманды жаман кылган пейил. Дагы бир жолу айтам, пейил. Мен барган жердин баарында айтам, башта биздин айылда бир эле милиционер болчу да. Ошол тоо уурдаса да, велосипед уурдаса да, чөп уурдаса да, башка кылса да ошол тапчу. Бир эле мотоцикл менен жүрүп. Азыр ошол биздин айылда 50 милиционер бар. Баарында машина бар. Баарында жанакы уюлдук телефон бар. Видеокамералар бар. Бир урууну кармай албайт. Бул эмнеден? Пейилден. Пейил, дагы бир жолу айтам. Биз жаратканга капа болгонго укугубуз жок. Эгер пейлиңди оңдо дейт, көкүрөгүңдү тазала дейт, ниетиң түз болгон болсо, не сурасаң ошонун баарын берем деп атпайбы. Биз анан икир-чикирдин ичинде жатып алып эле жаратканга капа болуп эле, ошо капа болгонго аябай устабыз да. Мен ушу мына азыр кабинетте отурасыз. Биз экөөбүз бир топ убакыт алабыз, могул күтүп отурган киши кыйшайып капа болуп чыгып кетет. Анан эртең бир айылга барганда айтат, атайын барып кире албай келдим дейт. Анан айтор баарына түшүнүү менен мамиле жасаш керек. Көбүнчө эми бул жерде мен бул бөлгүм келбейт, улут деп башка улуттун симилери да, башка улуттук эмес, биздин Кыргызстанда эле жашаган улут башка симилер. Мисалы үчүн жана Абдеева сыяктуу биздин жазармандар сиз жөнүндө элге сиздин келбетиңизди, сиздин сүйлөкөтүңүздү, ички дүйнөңүздү дайыма улутчул деп берет. Бул деген улутчул, бул деген өзүнүн гана улутун коргойт деп. Антип айталы десек, биз сиз мына бүгүн бизге деген мисал кылып, биздин урпактарды ушул кишилер менен тарбиялайын деген Исхак Разак, Жусуп Абдрахмановдор, ошолор улутун ойлогон үчүн, улутту камсыз кылалы, улуттун келечегин ойлогон үчүн ошол кишилер деген ошол кезде биздин Кыргызстанды эгемендүүлүккө жеткирип, биздин жерибизди чектеп берип, биздин эртең урпактар кандай өсүш керек деген талим тарбияны берип кетишкен да. Эмне үчүн сизди бүгүн ушу улутчул деп айтышат? Сиз деген бүгүн улутту коргоюн дегениңиз мамлекетти коргоюн деп. Ал мамлекеттин ичинде ошол эле Абдеева, ошол эле күрт, ошол эле түрк, ошол эле орустар жашап жатпайбы? Эгер эртең сиздин айтышыңыз боюнча мамлекет гүлдөп кетсе, ошол жемиштен алар деле остейп, алар деле жейт да. Эмнеге сизди бүгүн ушу улутчул деген сөздү көп колдонушат? Мен жана айтпадымбы сизге? Жазалалы эртең көрсүн. Мен жана айтпадымбы сизге? Ошол шайтандардын бир уюгу бар да. Эч качан бирөө менен бирөөнү кошкусу келбейт. Алар эле эмес. Биздин өзүбүздүн Кыргыздан чыккан дагы шайтандар бар. Жалаң кыргыздар жашаган жерге барып, бул кыргыз үчүн күйбөйт деп айтат. Орустар, дунгандар, уйгурлар, өзбектөр жашаган жерге барганда бул кыргыз үчүн гана жаралган деп кыйкырышат. Жыйынтыкты эл өзү чыгарып алсын. Мен тажап бүттүм. Аларды да өзүнө койдум. Өзлөрүнүн абийиринде болсун. Сиздин мекенчилдигиңизди улутчул деген эмеге мекенчилдик дегенди улутчулдук менен алмаштырып аткан болсо, аларга капа болуштун кажети жок. Себеп алардын дүйнө кабылдоо сезими ушунчалык пас, ушунчалык караңгы, жарды. Эгер сиз элестетсеңиз, бир эшек сизди тиштеп алса, анын аркасынан барып тепкилебейсиз да, туурабы? Ал пайдасы жок да. Же болбосо асманда учуп бараткан бир каргач учуп баратып калпагыңызды булгап койсо, анын аркасынан чуулдатып кууп жөнөбөйсүз да, карганын аркасынан. Кетти да. Дал ушул сыяктуу нерсе. Мекенчил деген сөз мен кандай түшүнөм? Эгерде өз улутуңдун кемчилдиги болсо, улуу улут болгонго, ошону ачык айтса, ошол мекенчилдик болот. Эгер улутуна карабастан, мен Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атканда, кыргыз улуту жөнүндө сүйлөп атканда, кыргыз улутунун колунда нан болсо, кыргыз деп атты берген мамлекет бекем болсо, мамлекет бай болсо, мамлекетте тартип болсо, мына 83 улуттун өкүлү бар. Рахатын алар да көрөт. Ушуну сезбейт. Алар да жанакы шайтан уюгуна кирип кетишет. Айтып атпаймынбы? Жамандыкка тезирээк ишенишет. Жакшы айтсаң ишенбейт. Койчу, кантип эле ушундай болсун деп.
Мен кече Кара Балтада мисал келтирбедимби? Үйүңө барып айланайын келинчегим, кандай кереметсиң, балдарымдын апасы, мен сени сага кошконго бактылуумун, көзүмө сулуу көрүнүп турасың десең, келинчегиң ишенбейт да ошо бир балекет жасап алып келип ушуну айтып атат. Же тескерисинче, келинчеги ысык чайды коюп, айланайын балдарымдын атасы, келдиңби? Сени бирөө капа кылган жокпу? Жумушуң жакшыбы? Чарчаган жоксуңбу десе, анысы туруп калат да мындай бир чочуп. Бул эмне мага мындай жылуу мамиле жасап атат? Дегенде болуп. Жакшы нерсени айтсаң караманча качат. Жамандыкты айтсаң артынан кууп жүрүп угат. Мына ушул пейилден, ушул ниеттен. Сталинди канча тепкилешип атат. Аны менен Сталиндин эч кандай абирине доо кетпейт. Разаковдун атын атаганга тыюу салган. Разаков бүгүнкү күндө көктө жанган жылдыз катарында жаркырап турат. Абдрахмановду мына канчаларынан сурасак билбейбиз дейт. Абдрахмановду билбегендер бар. Бирок өзүн адам катарында алып жүрүшөт алар да. Канчалык Жусуп Абдрахмановду, Баял Исакеевди, Ишеналы Абаевди, Абдыкадыр Орузбековдерди тепкилешпеди. Бирок алар улуу инсан катарында. Аларды тепкилегендер чирип жок болуп кетти. Булардын аты өчкөн жок. Ошол сыяктуу дагы көп ойлобосун, өзүн ошолор менен салыштырып атыптыр деп. Кудай сактайланайын, мен салыштырайын деген оюм жок. Мени бүгүн улутчул деп кыйкырып жүргөндөр эртең келип туруп биринчи жолу айтат мага, кучактап туруп айтат. Биз сиздин ушундай инсан экениңизди билгенбиз деп айтат. Мени жамандап жүргөндөр ошолор биринчи келет эртең. Ушул күндү күттүк эле, ушул күндү Кудайдан тиледик эле деп. Карабайсызбы? Акаевдин бешине намаз окуп жүргөндөр марттан кийин эмне деген чатактарды айтышты. Бакиев менен учурашып алып, канчалык бактылуубуз дегендер 7 апрелден кийин эмне деп кыйкырып чыгышты. Алар адам сөлөкөтүндө жүргөн гана бир байкуштар. Айта берет, дей берет, жараткан маңдайына жазганы болот. Эң негизгиси дагы бир жолу айтам, биздин өзүбүздүн пейилибиз түз болуш керек, таза болуш керек, ниетибиз таза болуш керек. Анан ал бул мындай сөз чыгарып койду, бул мындай деп жамандап аттыр деп алар менен ажылдашып отурганга биринчиден маданиятың жол бербейт, экинчиден убактың да жок. Алар да аман болсун, алар да өзүбүздүн мамлекеттин жарандары. Кудай өмүр берсин. Эң негизгиси аларга да бир күн болбосо инсап берет. Бир күн болбосо бир күн көкүрөгү ачылат. Алар караңгы дүйнөдө жашап аткан сыяктуу. Эртеби кечпи болбосо ошол Мухаммед пайгамбарыбызда кошуна жашап аткан бир аял, жөөт аял, күндө сайын үйүн шыпырып, короосун шыпырып, шыпырындысын пайгамбарыбыз жака ыргытып жүргөн. Күндө сайын көрүп калганда каргап жаман сөздөрдү айтып аткан. Бир күн чыкса, жана кемпир жок. Экинчи күн караса, жана кемпир жок. Пайгамбарыбыз өзү кирген ошол үйгө. Эже, ооруп калдыңызбы? Эмне үйдөн көрүнбөй калдыңыз деп. Ошондо тиги кемпир ойлонгон. Мен тиги шыпырындылардын баарын ошолун үйүнө ыргытып атсам, аркасынан бүт жаман сөздөрдүн баарын чууртуп атсам, мен ооруп калсам ушул киши келип үйүмдө менин абалымды сурап атат. Бул эмне болгон инсан деп. Ишенүү жолу менен ошо киши кайра ислам динин кабыл алган. Түшүндүңүзбү? Жамандыкка жамандык, жакшылыкка жакшылык ар адамдын иши дейт. Жамандыкка жакшылык ер адамдын иши дейт. Мага канчалык жаман сөз айтышпаса, мен аларга жамандык каалабайм. Алар да аман болсун. Биринчи кезекте ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан биздин чакыруубузга макул болуп ушул жерге келгениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча мына Баткен областынан, Нарын областынан, Аластан, Ош, Жалал-Абад, Чүйдөн, бүтүн Кыргызстандан келип отурган бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары дагы бир жолу сиздердин кутман күнүңүздөр менен деп келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Ар дайым асманыбыз ушундай ачык болуп турсун, жакшылыктардын үстүндө баарыбызга түгөл күбө болуп жүрөлүгүнө жараткан өзү буйрган болсун. Бүгүн 11 март саат 11-де биздин касиеттүү Ысык көлүбүздүн жээгинде мындан бир канча ай баштап, тагыраак айтканда 7 ноябрда 2010 жылы Исхак Разаковичтин 100 жылдыгына карата бул жерден Исхак Разаковичтин эстелигин тургуздук эле. Ошондо да бул жерде тургандардын көпчүлүгү күбө болгон. Биздин алдыбызда чоң максаттар бар деп, келечекте Кудай буйрса, Рух Ордо деген аталышта касиеттүү көлүбүздүн жээгинде
чыныгы биздин улуттун улуу инсандарына, улуттун рухун колунда кармап, көнөрбөс, өчпөс болгон каада салттарыбызды муундан муунга өткөрүп берген инсандарыбызга баш ийип таазим кылып, алар ар дайым биздин көкүрөгүбүздө орун алуусун, бизден кийинки муундарга сабак болсун. Атаң ким болгон, энең ким болгон, жалпы мамлекеттин өткөн тарыхы кандай болгон, мына ушул тарыхый барактарды барактап көрүп, кийинкилерге үлгү болсун деген иш аракеттерибизди жасайбыз деп сиздерге айтканбыз. Кудай буйруп, насип кылып бүгүн экинчи ушундай бир эстеликти ачканга сиздер күбө болуп турасыздар. Бул жөн жерден ачылып аткан жери жок. Көпчүлүк айтып атат, ушул көлдүн жээгинде кандай инсандарга ачылып атат, эмне үчүн ачылып атат дегендей. Биз кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет болгондон бери өз алдынча мамлекет болуп калуубуздан кийинки биринчи пайдубалдарын орноткон инсандар кимдер эле? Биз нарында жыйын өткөргөндө жаштарга кайрылып айттым. Мына ушул Жусуп Абдрахмановду, Абдыкерим Сыдыковду, Абдыкадыр Орузбековду, Баялы Исакеевди, Ишенал Арабаевди, Жусуп Абдрахмановду тааныйсыздар, алар кимдер деген суроону койдум эле. Көпчүлүк жаштар билбейт. Алар азыркы мондай бир мыкты чыккан ишкерлерди тааныйт, банкирлерди тааныйт, магнаттардын баарын тааныйт, базаркомдордун баарын тааныйт, чет өлкөлүк бардык чыгаандардын баарын тааныйт, Вандамы калбайт, Джеки Чаны калбайт, башкасы. Бирок биздин өзүбүздүн улуттун уйкусу болгон инсандарыбыз унутулуп бараткандыгы бизге жакшылык алып келбейт. Бул жакшылыктын нишаны эмес. Биз Жусуп бабабызга бүгүнкү эстеликти тургузуп аткандан негизги себеп быйыл Жусуп Абдрахмановго 110 жыл болот. Мына 1901 жылы дүйнөгө келип, биринчи кыргыз баласы Москвада, ВКПБда жумуш иштеген, 2 жыл ошол жерде кызмат өтөгөн. Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү кыргыз мамлекети болуп чек арасынын калыптанышы, өз алдынча эгемен мамлекет болуп калуусуна биринчи пайдубалдарын, таштарын кынап койгон улуу инсандарыбыздын бири дал ушул Жусуп Абдрахманов болот. Биринчи мамлекет болгондогу өкмөттүн башчысы ушул Жусуп Абдрахманов болот. Андан кийин кийинки жылы 2012 жылы буюрса ушул Жусуп Абдрахмановдон кийинки кызматты, андан кийин кеңеш болуп, кеңештин төрагасы болуп, министрлер кеңешинин төрагасы болгон киши Баялы Исакеев агабызга дагы 115 жыл болот. 115 жыл. Биз жылдын башында эмне үчүн 110 жылдыгына Жусуп агабызга ошол эстеликти касиеттүү көлдүн жээгинде орнотууну туура көрдүк. Себеп ушул жыл Жусуп Абдрахманов жылы катарында өтүш керек. Мамлекеттүүлүгү дал ушул кишилердин колунда болгондугу. Азыр эстелигин ачканда көрөсүздөр. Эмне үчүн дал ушул образды биз тандап алдык? Эмне деген белгини берет? Колу менен ушул касиеттүү кыргыздын жери ушул биздин жерибиз деп көрсөтүп турат. Колунда 3 барак кагаз турат. Бул киши кыргыз мамлекеттин ушул аралдан баштап Ысык көлгө чейин кыргыз мамлекети кылам деген аракети аябай күчтүү болгон. Сталинге 2 жолу кайра кайрылып, жыйындарда кайра кесе сүйлөп, каттуу сүйлөп, ушул бизди сөзсүз түрдө Россиянын курамында турган автономдуу республика кылышыбыз керек дегенге кара жанын карт жүрөп жумуш иштеген ушул киши. Турмуштун катаалдыгына карабастан, азыр биз көрүп атпайбызбы? Анча-мынча сүйлөрдө ойлонобуз да, бир зыян тийип калбайбы экен, туура эмес түшүнүктөр болуп калбайбы экен деп. Ал кезде не деген катаал мезгилде мына көкүрөктү сайып коюп, эл болсун, журт болсун, жерибиз жер бойдон калсын деп аракет кылган ушул инсандар. Биздин ыйык парзыбыз, бүгүнкү күндөгү ыйык парзыбыз. Мына ошол жашап аткан, жаратканды бизге буйруп койгон бүгүнкү күндөрүндө дал ушундай болуп өз желегибизди желбиретип, өз түндүгүбүздү көтөрүп жашап аткан мамлекет катарында мына ушул кишилердин алдында дайым башыбызды ийип таазимдеп жүрүшүбүз керек. Бул биздин тирүүлөрдүн парзы. Жусуп Абдрахмановдун басып өткөн жолун, кишинин билинип, билинбей калган жагдайларын биз ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарыхчы изилдеп келаткан. Мен өзүм студент болуп жүргөндө дагы дипломдук жумушум ушул 5 инсан жөнүндө жазылган эле. Ушул Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Ишенал Арабаев,
Абдыкадыр Орозбеков и Абдыкерим Сыдыковтар жөнүндө жазылган. Биринчи кыргыздын саясий ишмерлери жана алардын тарыхы, тагдыры деген темада жазылган. Ошол бала кезден жараткандан тилегеним, жаштын тилегин Кудай берет дегендей. Күндөр келет. Күндөр келет, буюрса, мына ошол биздин пайдалуубуз болгон инсандардын алдында биз мамлекет, эл баш ийип таазим кыла турган күндөр келет. Аларды ушунча мезгил айттырбай келди, жаздырбай келди, көрсөтпөй келди. Кимдер жөнүндө гана көркөм тасмаларды тартпадык. Кимдер жөнүндө гана китептерди чыгарбадык. Бирок бул кишилерди биз окуп жүргөн мезгилде аттарына тыюу салынган. Жок дегенде бир чолок көчөнүн атын бере албай калган күндөрүбүз болгон. Жаратканга айтканыбыз бар экен, Кудай сүйгөн пенде экенбиз, улут экенбиз, уюткулуу эл экенбиз. Баары бир. Жана Исхак Разакович айткандай, ак ийилет бирок сынбайт. Бүгүнкү жамандагандар, бүгүнкү каралагандар баары кетет, баары өтөт. Ошондон улам калса керек, душман деп мени саткандар калар, дубалга кадап аттандар калар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калар деп какшап кеткен инсандар ушулар эмес. Бирок ошол заманга, ошол доорго, ошол саясатка биз күнөө артканга эч кандай укугубуз жок. Ошол замандын да, бүгүнкү заманда дагы адам баласы жашоосунда тирүү дем алып жүргөн мезгилде сөзсүз көрө албастык деген болот. Көрө албастык деген болот. Ал мезгилде, айрыкча азыркы мезгилде өтө күчөп кеткен ушул көрө албастык, бири-бирибиздин артыбыздан аңдып, бири-бирибиздин бутубуздан чалып, олтуруп ушул күндү көрүп атабыз. Кудай инсап берсин. Кылымдарды карыткан биздин калкыбыздын касиети өтө күчтүү, терең. Тамырыбыз кыркылып калчу жагдайга жетип барган кезде дагы жоктон бар болуп пайда болуп келген биз улуу элбиз. Улуу элдин улуулугу дал ушул кишилерде турат. Мен ушул Кыяс Молдокасымовго, Кыяс Сатаровичке ыраазычылык билдирем. Ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушу кишинин бул мезгилге чейинки тарых барактарында ак болуп жазылып калган, жазылбай калган, маалыматтар жетпей калган жагдайларын өзүбүз тарыхчы катарында карап, архивтерди изилдеп көрүп, жетпей калган кандай жактары бар экен караштырып көрсөңүз, бизге бир кичинекей бир китепче кылып чыгарып берсеңиз, кыска мөөнөттүн ичинде ушул эстеликтин ачылышына дегенге, ошол күн түн дебей бул киши жөнүндө жазган кишилер көп. Эрнис Турсунов аксакалыбыз дагы жакын күндөрдө бир китебин жазып чыгарып калкка жарыялады. Андан кийин дагы бир топ айтылуучу жагдайларыбыз алдыда. Мүмкүн кийин көркөм тасмалар тартылат бул кишилер жөнүндө. Себеп биз өткөндү билбей туруп келечекти кура албайбыз. Мен дагы бир жолу ушул Кыяс Сатаровичке архивтерден изилдеп көрүп, бир кичинекей дайректүү фильм кылып тартабыз деп, бул жерде Бакыт Каракулов агабыз турат. Баян Исламович агаларыбыз менен акылдашып атабыз. Кандай кылып жасайбыз? Кандай кылып бир жарга жарк эткирип чыгарабыз? Бир эле бул киши эмес, ошол чыган инсандарыбыздын баарын бириктирип, бир дайректүү фильм кылып жаратып коюш биздин парзыбыз. Анын ичинде баардык улуу инсандар болушу керек. Дал ушул жерге эстелигин орнотуп атканыбыздын себеби аксакал кишилер ушул жерде болсун. Себеби бул жерде Айтматов үйү деп улуу биздин чыган чикебиздин атында болуп атат. Бул жерде көрөсүздөр, ичине кирип көрсөңүздөр болот. Чоң эл аралык деңгээлдеги кыргыз мамлекетине келгенде сөзсүз биринчи кезекте көрсөтө бербесе эмне? Биздин касиеттүү көлүбүз. Биздин керемет көлүбүз. Ошол көлгө келгенде не деген президенттер ушул жерден бут баспайт? Не деген сырттан келген саякатчылар, коноктор келбейт? Ошолор келгенде биздин тарыхыбызды дал ушул кишилер аркылуу билиши керек. Билдирем, ушул маданий этнографиялык борборду рухордону ушул мезгилде кармап турган Борис Анатольевичке бүт бардык колунда болгон мүмкүнчүлүктөрүнөн жардамдарын көрсөтүп атат. Бул жерде башта көрсөңүздөр керек эле, биздин Жусуп абабыз бүгүн ачыла турган жерде Американын 3-чү президенти Томас Джефферсон олтурган. Анын бизге эч кандай тиешеси жок. Бул жерде Виктор Гюго олтурган. Бул жерде Альфред Нобель деген отурган. Биздин рухубузду колунда кармап турган инсандар ушул жерде турушу керек. Өзлөрүнүн тарыхый орду ушул жерде. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдирип келгениңиздер үчүн рахмат айтып, мына Жусуп абабыздын бул жерде кызы Ленин эже турат. Ленин эже сизди бул жака чакырып, эстеликти ачууга уруксат берсеңиздер. Анан могул жерде бошотуп койгонубуздун себеби жана айттым.
Баял Исакеев деген кыргыздын дагы бир залкар керемет инсаны, жаш кезинде кеткен. Символика ушундай болуп атат. Жусуп Абдрахмановдон кийинки кызматы ушул Баял Исакеев аксакал өзүнө өткөрүп алган. Могул жерге Баял Исакеев аксакалдын эстелиги дал ушундай болуп орнотулат. Кудай буюрса биз 25 августтарда деп атабыз, анткени кийинки жылы кишиге 115 жыл болот. Биз кетип калгандан кийин, өтүп кеткенден кийин артынан ыйлаганды токтотуп, мүмкүн болсо, колубуздан келсе, көзү тирүү кезинде кишини кастарлаганды, аны көтөрмөлөгөндү үйрөнсөк. Жыл аяктап баратканда эскерип калып эле 2 сааттык бир иш-чараны өткөрө койбостон, жыл бою ошо кишилер жөнүндө сөз кылсак, биздин улут экенибиз ошондо турса керек. Кийинки жыл ошол 115 жылдыгы деп жарыяласа, азыркы өкмөткө кулак кагыш болуп калабы деген ниет менен ушуну жасап отурабыз. Жылдын башында ачып атканыбыздагы ошол кулак кагыш болуп калар бекен деген максат менен ачып атабыз. Бул жерге мына Исак Разакович турбайбы тиги жерде. Исак Разаковичти ушул жерге көчүрсөк деп кеңештик, келиштик. Менимче 3 залкар, 3-өө ушул жерде турган болсо, бири-бирин толуктап, бири-бирин көркөмүнө көркөм кошуп, бири-бирине күч кубат болуп турган болсо, мына башка мамлекеттин президенттери келип ушул жерден кирип баратканда, ушул кишилерге таазим кылып өтсө деген максат менен жасап атабыз. Мен кичине кезинде эле атамды көрбөй калдым. Мага болгону 11 ай толгондо репрессияга дуушар болуп, ак жерден атылып кетти. Андыктан бала кезимден атамдан калган сүрөттөрдү көрүп, жана анын күндөлүгүн окуу менен өзүмдү өзүм тарбиялап чоңойдум. Аны тирүү көрбөсөм да, минтип мрамор менен жезден жазылган эстеликтер аркылуу таанып билдим. Кийинки күндөрү Адахан Кимсанбаев жетектеген Бүтүн Кыргызстан партиясынын мамлекетти түптөгөн белгилүү инсандарыбыздын айкелдерин жеке демилгелери менен ачып, Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде Рух Ордо маданий борборунда өткөрүлгөн айкел ачуу салтанаттары жөнүндө эл арасында кенен айтылып келет. Мына иш-чара менин оюмча абдан терең маанилүү. Биздин элибизге, журтубузга абдан керектүү. Элибиз суусап турганда бир суусун берей турган бир пейил болуп турат да. Биз азыр Кыргыз эли, Кыргызстандын эли өзүбүз мындан ары кандай жол менен кетебиз деген бир сар-санаанын алдында турабыз. Ошол эле кезде биз эл катары, биз ким болгонбуз? Бүгүн кимбиз? Эртең кандай болот биздин тагдырыбыз? Ушул ой менин оюмча өзүнүн элин ойлогон адамдардын ар биринин көкүрөгүндө турса керек. Биздин элибиз баягы мурдагыда айткандай эле бир баягы жөн эле көчүп эле жөн жүргөн эл болгон эмес. Биздин элибизден дагы мыкты адамдар чыкканы бул азыр тагдыр, тарых өзү тастыктап турат. Ушул кезде биздин ойлоно турган эң биринчи оболку биздин ушул парзыбыз элибиздин келечеги. Мына бүгүн Адахан абдан жакшы айтты. Эгерде биз өзүбүздөн чыккан ушундай улуу адамдарды сыйлай албасак, ушулардын жасаган ишин эскерип жүрбөсөк, булар кайсы убакта, кандай шартта өздөрүнүн башын сайып коюп, ушул элим деп жүргөн адамдарды сыйлабасак, анда бизде келечек болобу? Менимче болбойт. Жаңылыкты таппайбыз эчтеке. Жаңа ойлонуп чыгара албайт экенбиз да. Мурда аксакалдар айткан нерсеге кайра келип ушуну орноштурганга аракет кылып атабыз. Ошол мезгилдеги тоталитаризм дейби же башкача дейби, ал мезгилде бир топ жакшы нерселер болчу. Эмне үчүн Жусуп Аксакал кызыны атын Ленина койду? Буга да бир чоң мааниси бар. Ошондуктан мен биринчиден мына Адахан Кимсанбаев баштаган Бүтүн Кыргызстан партиясынын иш аракеттери бул багытта абдан туура колдош керек. Жакында эле Бишкекте бир топ аксакалдар, түндүк түштүк аксакалдар топтолуп, сый тамакта тегеренип ой пикирлерин алмаштырды. Бүгүнчүсүндө бизде коомдо эң коркунуч болуп турат өлүшүү. Өлүп кетпейли, Кыргызстан сакталып келели. Чет жактагы саясатчылар баары айтып атат, Кыргызстан жок болот деп. Биз ошого жол бербешибиз керек. Мамлекетибизди сакташыбыз керек. Ал үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн идеологияны иштетип чыгыш керек.
Анын үчүн жанагы биздин улуу инсандардын элесин дайыма сактап жүрүп өзүбүздүн жаштарга жеткизишибиз керек. Биздин милдетибиз. Ошондуктан бул биринчи кадамдардын деп эсептесек, дайыма колдошубуз керек, дайыма буларга жол ачык болуш керек. Эми ушуну улантыш керек, мен ойлоп атам. Китеп чыгарыш керекпи? Кино тартыш керекпи? Башка жолун издеп таап, кандай жаштарга тартабыз? Өтө кыйын, бирок барышыбыз керек. Ансыз элибиздин, мамлекетибиздин келечеги жок болот. Бул биринчи кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө азган тозгон тоодогу жердеги элдерди кыргыздар чогулткан. Биринчи мамлекет катары, биринчи өкмөт башчы катары бул кишинин иштеген иштери тоодой. Бүгүнкү өнүгүүнүн жолун, бүгүнкү өсүүнүн жолдорун баарын көрсөткөн ушул Юсуп Абдрахман эле. Мен да бир нерсе айтып кетким келет. Мына 100 жылдыгында Юсуп Абдрахмановдун маракелери бүт Кыргызстан боюнча өткөн. Ушул мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлүп, эстеликтери көчөсү да коюлган. Советский көчөсүнүн Абдрахман көчөсү болгон, мектептери коюлган, бүт конференциялар өтүлгөн, эстелик курулганда, китептери чыгарылган. Бул улуу инсанды бүгүн экинчи жолу мындай айтканда эстелигин чолпонатта куруп атканына мен ушул бүтүн Кыргызстан партиясына чоң ыраазычылыкты айтар элем. Мен айтарым, бүгін Адахан Кимсенбаевич, орысша айтайыншы, ты мне душу согрел. Ушунчама, ушундай жакшылык кылдың, ушу аталарыбыздын атын чыгарганга. Мына Жүсүп атанын кызы отурат, мына Ленина. Бул кыз 3 жашын эмчекте калган. Атасын билбейт. Көргөндө эмес, билгенде эмес. Ошондой мына азыр уже 74-ке келди. Азыр чыгып сүйлөйт го Ленина Юсуповна. Канча атасын ушунчама жанагы чыгарган китептерин жыйнап, ошонун баарын балдар билсе, жаштар билсе, кандай кыйынчылык менен кыргыздарды түптөп, илимди билимди кылып кеткен Жүсүп ата. Жүсүп атанын көрбөгөнү жок. Биздин мына мен де 4 жашымда калдым атамдан. Атамды элестебейм, билбейм. Ошо казактар алып кетип, Казакстанда чоңойгом. Эми бүгүн көп сөздү айта албайм, бирок да айтарым. Адахан, чоң иш жасап атасың, балам. Бул кыргыздарды бүтүн Кыргызстан кылып атасың. Ошого аябай сүйүнүп атам. Бүтүн Кыргызстан болсун. Кыргыздар эч убакта бөлүнбесин. Кыргыздар бийик эл. Кыргыздар абдан Кудайдын берген эли деп ойлойм да мен. Кудайдын берген эли кыргыздар. Ошон үчүн мен айтарым, кымбаттуу туугандар, ушундай азыр мына партия жыйналып, баарыбызды жыйнап, баарыбызды бүтүн Кыргызстан кылып, баарыбызды биримизге көрсөтүп атат. Адахан, сиздин партияга, сиздин өзүңүзгө жакшылык каалайм. Аман болгула. Иштериңиз жакшы болсун. Айнанайын жакшы бала экенсиң. Кудай берген бала экенсиң. Сага рахмат. Мамлекет алсырап, элдин ынтымагы ыдырап, адамдардын жан дүйнөсү жабырланып, келечекке карата ишеними жабыркап турган учурда өтмүштүн өрнөктүү учурлары, чыгаандардын чалыкпаган аракеттери, катаал замандын запкылары менен сабактары чыйралып, эсиргендерди эс акылга чакырып, мээсине мекенчил сезимди тирилтип, көөдөнүндө өчкөн отту тутандырып, сенейген денесин диндарулуктан ойготобу деген суроо ар убакта толгонтуп, жол издетип ойлонтуп келет. Түнкү уйкудан бездирет, санаага баттырат. Анын үстүнө алдым жуттум заманда тарыхыңды уруп ойнобогон аларман саясатчылар, байлык бийликке азгырылган жетекчилер өздөрүн дүйнөнүн түркүгүндөй сезишип, улуттун улуу инсандарын түгөстешпейт, таазим этишпейт, өрнөк алышпайт. Мына ушул жагынан бүтүн Кыргызстан саясий партиясы башкалардан өзгөчөлөнүп, улуттун улуу инсандарынын айкелдерин тургузуп, алардын өрнөктүү өмүрүн, ишмердигин элге даңазалап, жолун улантсак деген аракеттери кубантат, деп жазат белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов.
Биз ушул Жусуп атабызды эскере отуруп көп нерсени айтсак болот. Эми ал бардыгы ошол кыска, бирок нуска китепке ичиндеги эң орчундуу, эң бир болгон бир жүрөккө тие турган жерлерин тандап туруп, ушунун ичине камтыттык. Эми сиздердин алдыңыздарда кыскача айтып өтөр. Бул 20-30 жылдарда эмгектенген кыргыз элитасынын эң мыктысы, улуттук лидер бул албетте Жусуп Абдрахманов болгон. Жусуп Абдрахмановдун көл жээгинен чыгып калышы да бекер эмес. Биздин ыйык берметибиздин жээгинде ар дайым акылман аталарыбыз, акылман акелерибиз жашап өткөн. 19-жылындагы, 18-жылындагы акылман акелерибиздин жолун улантып, 20-жылында Жусуп атабыз мына ошол кыргыз эл үчүн өзгөчө бир чоң бир ишти жасап өттү. Чыныгы улуттук лидер катары. Жусуп атабыз артынан эч кандай жеке өзүнө байлык топтогон эмес. Бирок Жусуп атабыз артына эң чоң бир байлыкты калтырды, эң чоң бир казынаны калтырды. Ал казына, ал байлык бүгүнкү Кыргызстан, кыргыз мамлекети. Бул ошол Жусуп атабыздын артына калтырган эң чоң байлыгы. Бүгүн биз эгемендүүлүктүн 20 жылдыгын майрамдаганын алдында турганда кыргыз мамлекетибиз чындыгында жогоруда дагы араталар чыгып сүйлөдү. Кыйроонун, ыдыроонун, бөлүнүүнүн алдында турабыз. Ушунчалык бир биздин саясатчыларыбыз жана Адахан Килсенбаевич эң туура айтты. Нарында мектеп окуучулары ушул биздин аталарыбызды билбейт экен деп. Бул аталарыбызды бүгүн сабат ачылган 2-3 дипломдун ээси, мамлекетти башкарам деген саясатчылар дагы жакшы билбейт. Алар булардын эмгегин баалай албайт, баркына жете албайт. Бүгүн ошо эгемендүүлүктүн 20 жылдыгында биз аларга кайрадан Жусуп атабыздын 110 жылдыгынын алкагында, Исхак атабыздын 100 жылдыгынын алкагында кайрадан бир эскертишибиз керек. Акыл эске чакырышыбыз керек. Анткени 20-жылдын башында кыргыз мамлекети ыдыроонун, бөлүнүүнүн жок болуунун алдында турган. Ошол мезгилде Кыргызстандын жок болуу мезгилин Жусуп атабыз бардыгы өзү баштан өткөргөн, көргөн. Мына ушул Ысык көлдө 1916-жылы улуу үркүндө ушул Ысык көлдүн жээгиндеги бүтүндөй кыргыздардын бардыгын 16-жылы 16 октябрда Түркістандын атайын чоң бир жыйынында генерал-губернатор өткөргөн, Куропаевдин өткөргөн. Ушул Ысык көлдүн жээгин биротоло кыргыздардан тазалап нарынга көчүрүү чечими кабыл алган. Ошону Жусуп атабыз көз алдында катышып калган. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли жок болуунун бүт процесстерин, жараяндарын көргөн. Ал эми өзү Совет бийлигинин учурунда кыргыз мамлекети түндүгү Казакстанга бир автономиялык бирикме болуп, ал эми түштүгү Өзбекстан менен Тажикстанга бир өзүнчө бир облус катары, Фергана облус деп кирип, ошол маселе чечилип бара жаткан мезгилде 20 жаштагы, 21 жаштагы ушул Жусуп Абдрахмановдор ошол кыргыз мамлекети өз алдынча болсун, өзүнчө түтүн буратсын, мына ошого жетели деп бүт өзүнүн болгон аракетин Абдыкерим Сыдыков окшоп биргеликте ошол аракетин жасаган. 22-жылы кыргыз мамлекети өзүнчө болсун деп тоолуу кыргыз облусун түзүүнү көздөдү. Ага тоскоол болду, ага жол тосушту. Бирок ал жеңилгенден кийин өзүнчө бир сынып калган жок. Кайрадан ошончолук күч менен аракет кылып, улам кат жазып отуруп, жогору жака. Бул жерде аракет кылып отуруп, 24-жылы автономиялык облустун түздөн түз болушуна ушул Абдыкерим Сыдыков менен Жусуп Абдрахманов ошолор сактап калган. Дорогие гости, дорогие устроители сегодняшней памяти Жусупу Абдрахманову. Я являюсь дочкой, которая никогда его не видела. А вот здесь стоит Токо Невересы. Это внук
толпой. Их расстреляли двоих. И папу, и его братишку. Цуко было 29 лет, а папе было 36 лет. Мне сегодня очень трудно говорить, но я настолько благодарна. Большое спасибо, Адахан Кипирович. Я и не знала, что так начнется мой год. У Юсупа Абдрахманова в декабре, 29 декабря, 23 декабря день рождения. И вдруг такое вот, для меня это было, конечно, удивительно, но радостно, что все-таки киргизский народ знает Юсупа Абдрахманова. И я думаю, что он будет следовать тому примеру, которому служил он. Он любил народ. Вот я вам приведу два примера. Я приехал в Джалабад. Там разговаривал с узбеком. Узбекский язык я плохо знаю. Но это не главное. Не главное, на каком языке ты говоришь, а главное, чтобы народу жилось хорошо. Он еще говорил, в дневнике писал, нельзя, можно обмануть народ на время. Некоторых можно обмануть навсегда. Но всех навсегда обманывать нельзя. И вот сейчас такое время, когда нам надо всем сконсолидироваться, нам надо всем собрать. И вот Бутун, Кыргызстан сегодня нам показал, что со всех районов, со всех областей собрал народ. Надо беречь друг друга, надо любить друг друга, как любил папа, как любил Юсуп Абдрахманов. Поэтому огромное спасибо, Адахан Кипирович, вот за то, что вы сегодня всем устроителям, кто принимал участие, кто пришел сегодня вот, отметить 110-летие папы. Вот сегодня из Алматы приехал фанатик. Это старшей сестры моей сын. Это внук Юсупа Абдрахманова. Это Салават. Он хирург. Этот юрист. И все заканчивали с отличием. Они учились как продолжатели папы. Папа был очень умный у нас. Поэтому, извините, я расстраиваюсь и говорить мне трудно. Но я низко кланяюсь всем, кто сегодня вот это вот нам преподнес. Здесь еще внуки все есть. У нас много правнуков, так что род продолжается. Род продолжается. А сейчас я хочу преподнести Messin anın biri aslında özünü başlap zal karlardın bağırın söyletip durganın ayıldık avuşkaga söz bergenin emtiyim bolsa söz taap görsün degenin bolsa gerek. Baktagayın tuğundar ova usu vatanın жалпы туғандары бүт Кыргызстан, бүт Кыргыз елі болған. Усу ата өзінің өмірінде, өзінің жашап өткен өмірінде іштеген қызматтарында есайып қойып тұрып иш алып барған адам болған. Мұны емнеменен дәлелдесек болады? Усу ата жана Адахан четін шығарып айтып кетті. Бұл кіші екі Кыргыз елі екі езүүнүн ортосында қалған езүүден құтқару әрекетін бірінші жасаған кіші болған. Біріншісі Россия, екіншісі Сирет аз бюро деп қойған Ташкент. Мына шул екі биліктің құрмандығында деп айтсатық деле болот. Езүүсүндө кыйынчылыгына туш келген Кыргыз эли. Мына ушундан куткарууга
чоң аракет жасаған киши болгон. Чоң аракет. Айрыкча ушул Серед аз бүйрөдөн кутулуу үчүн чоң аракет жасаган. Ооба, ушу мамлекет, ушу кийинки Кыргыздын келечеги үчүн ооба, Россиянын составына кошулууга аракет жасаган. Экинчиден, кымбаттуу айыл туугандар, ушул ата билимдүү, ооба, Ананиядағы орыс түзем школының 3-ші классын бүткөн екен. Ошо карабай бул киши чоң билимдүү адам болгон. Чоң билимдүү адам болгон. Тарих илимдеринин доктору Жана Жунушалиев айтып атпайбы бир конференцияда. Кымбаттуу окумуштуулар, тарыхчылар, таарынбагыңыздар дейт. Таарынбагыңыздар дейт агышы. Кыргыздын кийинки тарыхы айрыкча могу 16-чы жылкы үркүн боюнча бир дагы окумуштуу тарыхчыларыбыз Усуп атанын жазып кеткендей эскерүүсүнө жетише албай койдук деп атпайбы. Караңыздарчы, бул киши 3-чы классты бүткөн менен кандай окумуштуу адам болгон. Көп нерсеге бул киши Тайманбай барган. Бул кишиге ошолордун баары документ кызматкери болгон. Аскер кызматкери болгон. Муну тандап алуудагы бекеринен келип чыккан эмес. Усул ата мүмкүн билбейм саясатка кайсыдай аралашат эле. А бирок ден соолугуна байланыштуу бул киши аскер кызматынан кетип, анан саясатта аралашып кеткен. Мына комсомолдук кылышка, мына эстеликтин формасы Емчилиги жоқ, ел болбойт, ана бул тар, жана аксакалдар, Ишенбай Абдырзаков иш баш болгон чыгандар, өзүң оңдогон чечендер сүйлөгөндөн кийинки дин сүйлөө кыйын. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Элибизде ак ийилсе сынбайт, калптын казаны кайнабайт. Ширин калптан ачуу чындык жакшы. Көп калп айткан адамдан аз чындык үчүн чыркыраган адамдын касиети суудан таза деген ыйык мурас сөздөрүбүз бар. Айтса айтпаса төгүнбө. Жогоруда чындык, эл, биримдик, мамлекеттин бүтүндүгү деп ийиктей чимирилген Мадумаров Адахан Кимсанбаевич мамлекет аталган бир түп бакты кууратпай, соолутпай, аз биеттеп алалы деген оюна баарыбыз баш ийип таазим кылдык. Жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап турпаган аталарды сактап келген орасы ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансын ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансын Кыргызстан, жылдыздардын жарык чолпону. Бүтүн Кыргызстан,
биримдигин биримдикте көтөрүп өлкөбүздү гүлдөтөбүз төбөлүп ала тоону даңазалап дүйнөгө азаттыкта ардак өмүр сүрөлүп ала тоону даңазалап дүйнөгө азаттыкта ардак өмүр сүрөлүп